Саламатсыңарбы? Биз 5-бөлүм Матай жазган жакшы кабарды угуу аркылуу биз ушул 8 бата жөнүндө дагы биз айтууну улантабыз. Бул жерде жазылып турат. Руху жакырлар бактылуу деп. Эгерде ушунун баардыгын эметсек, Иса бул бата. Иса Машаяктан сырткары эч кандай бата жок. Баардык батанын баардыгы Иса Машаякта гана. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падшашы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сорунушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Ушул сөздү угуп, Иса Машаякты кабыл алуу ушул жерде жазылганда. Анан мен түшүндүм, ушул руху жакырлар, анан ушунун баардыгы бул шарт Иса Машаякты кабыл алууга. Руханий жашоодо эң кыйынчылык бул эмне? Жашоодо эң кыйынчылык бул эмне? Ал деген өзүңдүн жаныңды башкаруу. Өлкөнү башкаруу жөн эле оңой эле. Эгерде падыша айтса, анда ошол падышанын сөзү боюнча аткарылат. Бирок адам өзүнүн жанын башкаруу бул өтө кыйындыкка турат. Эгерде биз карап көрсөк, эмне үчүн адамдар көптөр ушундай бир талкаланууга учурайт, анткени өзүнүн жанын башкара албагандыктын айынан болот ушул нерсе. Мен көптөгөн учурларда түрмөдө мен ушундай түрмөгө түшкөн адамдарды окутчумун. Мен биринчи жолу аякка барганда эч нерсе түшүнгөн эмесмин. Бирок мен ушу түрмөдө иштеп атып, мен эмнени көрдүм ушул насаат сөз айтып атканда. Кандай адамдар түрмөгө түшүшөт, мен ушул нерсени түшүндүм. А силер кандай деп ойлойсуңар, кандай адамдар түшөт? Мындай бир ачуулуу, же болбосо каардуу деп ойлойсуңарбы? Анан өтө каардуу, уурдаган мындай. Анан эмне бул дүйнөдө жокпу андай каардуу адамдар? Көп эле адамдар, каардуу адамдар кезигишет, уурулар кезигишет. Бирок түрмөгө түшкөн адамдардын өзгөчөлүгү мындай кичине бир аз ойлонсок, анан ушул бир кыйынчылык учурда бир ушундай акча керек болуп калганда, анан ар кандай шарттар болот да. Бала окууга өтөөрдө, анан аялына операция кылыш керек, анан ошого акча керек. Мындай абдан ушундай кыйын учурларда ушул акча керек болуп калганда ушул. Анан ушул учурда бара калып туруп жумуштан таап келүү бул өтө кыйынга турат да, орношо коюп жакшы жумушка. Анан бир ушундай абдан ушу кыска учурда акча табыш болгон учурда кыйын да. Мындай көп акча таап ушул керектүү. Анан жолдон эле бир алтын таап албасаң, же болбосо лотереяны утуп албасаң, ошондой гана учур болсун. Анан көптөгөн адамдар ушул лотереяга кызыгышат да.
көп ушундай акчага, анан ушу кыска убакытта акча керек болгон учурда ушу лотерея сатып алышат да. Анан көп эле адамдар андай лотерея аркылуу утуп алышкандар аз да. Эгерде урдап алса мына ушул ыңгайлуу шарт да. Бирок ошол учурда кармап алса дагы ушундай кармалып калат да. Бу дүйнөдө көптөгөн адамдар ушундай азгырыкка учурайт урдаганга. Бирок баары эле урдашпайт. Ошол бир кандай көп эле адамдар өзүн карманышат да. Анан көп адамдар эмне үчүн өзүн кармашат, ушу уурулукка барбай. Анткени алар коркушат. Алар деген түрмөгө түшүп калам деп коркот. Өмүр бою ушу түрмөдө өткөзбөш үчүн. Бирок кайсыл адамдар ушу түрмөгө түшөт. Алар өзгөчө бир план түзүп башташат. Эгерде мен ушу план аркылуу мен урдасам, мени кармай албайт деп ойлошот. Мен эч мындай кыйынчылыкка кереги жок мага ушу кыйналгандын деп. Мындай ойлобош керек. Анткени ал адам өзүн даана билбеген адам. Эмне үчүн бир жолу урдаган адам дагы эле урдашат? Алар ойлошот, мени кармай албайт деп. Эмне үчүн шылундук кыла беришет? Мен ушинтип акырын ушундай кыла берем деп ойлошот. Анткени өзүнүн оюна, өзүнө абдан ишенген адамдар. Анан көптөгөн адамдар өзлөрү жан дүйнөсүндө урдабаса дагы, ойноштукка барбаса дагы, уурулукка барбаса дагы, алар шылундар болбосо дагы, жамандык кылбаса дагы, манан ушу ар бир адамда ушундай бар да, ушундай нерсеге барганга, калп айтканга, анан бир кандайдыр бир жаман күнөө кылганга ар бир эле адамда бар да ушундай нерсе. Адамда ушундай мындай урдаганга, же болбосо жаман ишке барганга, бирок ошол адам өзүн башкара билем деген адамдар, өзүнө ишенген. Алар анча мындай коркушпайт да андай ойлордон. Анан элестетип көрсөңөр, силер үйдө жашайсыңар, ал жерде мындай ушундай жылаан бар да, ошол жерде. Анан эгерде ошол уулуу жылаан менен силер бир үйдө боло аласыңарбы? Эгерде ал жерде уулуу жылаан болсо, ал сөзсүз түрдө бирөөнү чагат. Ошон үчүн силер ал комнатада силер качасыңар. Бирок көптөгөн адамдар ошо уулуу жылаан менен болгондой, алар ушундай өзү менен канааттанышып, анан ушундай бир ой бар болсо дагы, аларды өзүн жогото турган, же болбосо бир жамандык алып келе турган болсо дагы бирок коркушпайт да. Алар бир ушул ойлордон алыс болгонго, же болбосо ошол ойду таштаганга аракет да кылышпайт. Анан адамдар ушундай жолго түшөт да. Анан ушул ой менен жашашып, анан ушул ойдун аркасынан кетишип, сөзсүз түрдө бир ушундай кыйынчылыкка учурашат да, талкаланууга. Биздин жашообузда көптөгөн биз пайдалана турган нерселер бар. Көп адамдарда машина бар. Көптөгөн адамдар телевизор бар, холодильник бар, кир жуугуч машиналар бар, кондиционер бар үйлөрүндө. Биз машинаны пайдаланып алыс жака деле барсак болот. Телевизор аркылуу биз башка өлкөлөрдөгү жаңылыктарды да уга алсак болот. Анан мен кир жууштун деле кереги жок. Бүт бардыгын кир жуугуч машина кылат. Кондиционер үйгө бир калыптагы температураны берип турат. Биздин жашообуз ушундай бир жакшы бирдей болуш үчүн, ушу жан дүйнөнүн дагы ушу руху жакырлар,
ыйлагандар, момундар, адилеттикке ачыккандар жана суусагандар. Мына ушундай жан дүйнө менен алардын жашоосу мындай нерсе жок болгон адамдардан булардыкы айырмаланып турат да. Мен 84-жылы мен ушул машина сатып алгам. Качан мен машинаны алганда менин жашоомдо абдан көп өзгөрүүлөр келди. Мен кийген кийимим дагы өзгөрүлүп баштады. Кышында машинам жокто, сыртка чыкканда жылуу кийинсем дагы анан бир ушундай жылуу кийим кийсем дагы мен көчөдө жүргөндө мен абдан үшүп калчумун. Бирок качан мен машинага ээ болгондо мага анчалык деле жылуу кийимдин кереги жок болуп калды. Анткени мен машинага барыш үчүн бир мүнөттүк эле жол. А машинанын ичи мындай бат эле мындай ысып калат да. Анан мен машинадан чыкканда башка бир бара турган жеримде эле бир аз эле убакыт керек. Анан көп ушундай сыртта болуу кажети деле жок. Ошон үчүн менин кийген кийимим да өзгөрүлүп баштады. Мен кышында деле мындай анчалык жылуу кийимдерди кийбей калдым. Анан чоң пальтолорду кийип, анан анын кереги жок болуп калды. Бул гана эмес. Анан мен түрмөгө Утюндо деген шаарга барып, мен түрмөгө кызмат кылчумун. Мен машинам жокто, мен 1-2-3 саат жолго кетчи. А машина менен мен 40-50 мүнөттүн ичинде жетип калчумун ал жерге. Анан эгерде мага бирөө белекке берсе, мен болсо анын бардыгын аялым, балдарым болуп туруп, анан белекти машинага салып алып, анан жөн эле жеңил да. Эгерде машина бар болсо, кондиционер, холодильник, кир жугуч машина болсо, адамга абдан жеңил жашаганга. Бирок ушу ала албаган адамдарга анан жакшы машинасы бар, кондиционер, үйүндө телевизор бар адамдардыкы, алардын жашоосу айырмаланып турат. Ушу жок болгон адамдардан да. Анан 2 тарелканын 1 кастрюлясы бар адамдарга кыйын эле. Жан дүйнөнүн жашоосу деле ошондой эле. Окшош эле адамдар. Анан окшош эле адамдар, анан сүйүүсү бар адам жана сүйүүсү жок айырмаланып турат да. Анан чыдамкайлык адам, чыдамы бар, чыдамсыз адамдар да айырмаланып турат. Анан акылмандуулугу бар жана акылсыз адамдар да айырмаланып турат. Анан жан дүйнөсүндө тынчтыгы бар, тынчтыгы жок да айырмаланып турат. Жана үмүтү бар жана үмүтсүз да адамдар да айырмаланып турат. Силер бир тоого чыктыгын элестетип көргүлө. Эгерде силер тоо аркылуу чыксаңар, ал жерде ушундай бир тоңго муз болсо, сөзсүз түрдө алга бут кийим дагы керек. Анан көптөгөн нерсе керек ал тоого ошол чыгыш үчүн. Жип алыш керек ал жерге. Анан ар кандай нерселерди аласыңар ошол жака чыгыш үчүн тоого. Бирок ушу тоңгон музга, ушу тоого чыгыш бир гана кыйын да. Мен ыйык китепти окуганда мен азыр ушул көз айнексиз окулбай калгам. Мен Кудайга шунча ыраазымын. Мен 20 жыл мурда пайдаланган очкини дагы эле мен ошону кийип жүрөм. Мен аны ыйык китеп окуганда көп пайдаланам. Менин карылыгым аябай ушундай кеч келип атат. Мен ушу очкини пайдаланам да аны ыйык китеп окуганда. Канчалык менин ушул очки, ушу көз айнек мага ушунчалык жеңилдик берген.
Анан ушул бир чет өлкөлөргө чыкканда сөзсүз түрдө бир кагаздарды толтуруш керек. Өтө майда тамга менен жазышат. Анан ушу менин көз айнегим абдан мага жардам берет. Анан даана көрүнөт ал тамгалар. Ошондой эле биздин жан дүйнөбүздө дагы көп нерселер бар да. Анан ошондой бар адамдар жана жок адамдар айырмаланып турат да. Анан алар машинага ээ, бирок жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Анан кубанычка ээ боло албаса дагы үйүндө кондиционер бар. Качан биз тоого чыкканда сөзсүз түрдө көп нерсе, бут кийим дагы көп нерселер керек биз тоого чыгыш үчүн. Биз эгерде биз сууга сүзүш үчүн дагы атайын ушу көз айнек керек. Анан бутубузга дагы кийип алсак биз деген алыс жака сүзсөк болот. Матай 5-бөлүмдө эмне деп жазылып турат? Жогорудан төрөлүш үчүн жана күнөөдөн бошонуш үчүн китепте жазылып турат, мына ушундай жан дүйнө керек деп. Руху жакырлар деп атат. Биз кечээ айтканбыз. Биз деген айтканбыз, адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу деп. Анан биз айтканбыз, райымдуулар бактылуу, анткени аларга райым кылынат деп. Райымдуулар бактылуу, анткени аларга райым кылынат деп турат. Бул болсо бир накыл ушу Насат айткан сөзү боюнча ушул адашкан уул жөнүндө. Ал атасынан кетип, ал ушу атасынан алган бардык мурастардын бардыгын жоготкон ал. Анан бардыгын жоготкондон кийин ал чочкокканада иштеп баштаган. Анан ал жерде жазылып турат. Ал деген ошол чочколор жеген тамакты жейин десе дагы ал жерде болгон эмес. Анан жазылып турат, ал өзүнө келип, анан атамда канча жалчылар иштеп атышат, алар нанга тою жешип деп. Атасынан кеткенде адашкан уул. Ал ойлогон, ал көп акча таап, анан мен абдан бактылуу жашайм деп ойлогон ал. Бирок анда кийими да жок, анан ал жашай турган жери да жок. Ал канчалык аракет кылбасын, анан деген ал эмне чочкок гана бакканы барды беле ал жерге. Жок, ал жакшы жерде иштегиси келген, ал көп акча тапкысы келген, бирок анын каалоосундай болгон эмес. Ал ушундай ар кандай жол менен аракет кылган акча тапканга. Анан ал түшүнгөн, ал өзүнүн аракети менен ал эч нерсе таба албаарын түшүнгөн ал. Райым деген бул биз жакшы иштеп анан кийин тапкан нерсе эмес. Мага боору ачканда гана, ошол эгерде башка адам мага жардам бербесе, мен башка бирөөнүн жардамысыз мен бул ачкалыкты мен жеңе албаарымды билгенде, адашкан уул ал ар кандай жол менен аракет кылган, бирок аныкы ушундай. Анан эмне деп айткан аягында ал өзүнө келип анан эмне деп айткан ал?
Канчалык атамда жалчылар бар, алар нанды тою жешип атат. А мен бул жерде ачкалыктан өлүп атам дейт. Канчалык жалчылар ал жерде нанды тою жеп атса, а мен бул жерде ачкалыктан өлүп атам деп. Ал деген ушул өзүнүн азыр өлүп каларын ушу мойнуна алган. Эми адашкан уул атасына баргысы келет. Анткени атасынын үйүндө райым бар. Атасында райым бар. Эми ал өзүнүн эмгеги менен бир нерсе алган жок. Жөн эле атасынан райым тапкысы келген. Анан адашкан уул ал атасына жөнөйт. Атасына барып туруп анын райымына ээ болуш үчүн. Анан ал атасына айткан: "Ата, мен сенин алдыңда жана асман алдында күнөө кетирдим. Эми мен сенин уулуң деп аталышка акым жок." Анан ошондо атасы сүйлөйт: "Эң жакшы кийим алып келгиле. Колуна шакек таккыла. Бутуна жакшы бут кийим кийгизгиле. Анан бордолгон торпокту сойгула. Жейбиз жана тойлойбуз" деген ал. Атасынан үйүнөн чыккан райымдар жөнүндө айтылып атат бул жерде. Атасы жакшы кийим кийгизгиле дегенде ал мынча турат деп айткан жок ал. Атасы: "Эй, бул кийим 5000, анан бул 1000, анан бул 100 000 деп, анан кайсыны каалайсың деп, канча акчаң бар деп сураган жок ал. Айтчы, эми мына бул бордолгон торпок ушунча турат. Эми эмне бул эмне канча турат, эмнесин жегиң келет" деп антип айткан жок. Ал райым аркылуу ал деген бордолгон торпокту сойгон. "Сен бир нерсе жасаган үчүн берген жокмун, сенин эмгегиң үчүн төлөгөн жокмун, мен сага райым кылып атам" деген ал. Кудай теңир бизди эмнеге үйрөткүсү келип атат? Жазылып турат: райымдуулар бактылуу, анткени аларга райым кылынат деп турат. Адамдар эч нерсе кыла албайт күнөөдөн кечирилүү алыш үчүн. Кудайдан райым аркылуу алыш керек. Адамдар райым эмне экенин билгенде, бул дүйнө бизди эмнеге үйрөткүз? Биз экономиканы, мындай кандайдыр бир эрежелерди үйрөнөбүз. Бул дүйнө мен акча төлөгөндө гана мен бир нерсеге ээ болом. Ана бизди экономикага үйрөткүсү келет. Бирок атасынын үйүндө экономика иштебейт. Ой, бул кийим 50 000 деп турса дагы мен сага муну жөн эле берип атам, белек кылып берип атам. Ой, бул бордолгон торпок ушунча турса дагы мен муну сага бекер союп атам. Мына шакекти дагы мен жөн эле тагам колуңа. Бизди кыйык кетип эмнеге үйрөтүп атат билесиңерби? Адашкан уул чочкоканада өлүш керек болчу. Бирок бир гана жол тирүү калыш үчүн атасынын алдында райым табыш керек эле. Атасынын райымсыз, жардамсыз ал өлүмгө бармак. Кыйык кетип бизди ушуга үйрөтүп атат. Биз күнөөдөн кечирилүүнү биз эмгегибиз үчүн эмес. Мен кандайдыр бир өзүмдүн ишим менен райым алган жокмун. Кандайдыр бир асман падышалыгы үчүн мен бир нерсе кылган жокмун. Дүйнө бизде ушундай үйрөтсө дагы, бирок атанын үйүндө биз райымга үйрөнүшүбүз керек. Райым аркылуу келерине. Атадан алыш үчүн мен бир нерсе алып келиш эмес, жок, райым аркылуу болорун. Кандай жол менен райым кылынат? Кандай жол менен райым алынат?
Адашкан уул атасынын алдынан райым тапкан. Атасы өзүнүн райымын көрсөткөн. Атасы боор ачкан баласына. Уулуна боор ачкан. Биз Кудайдан ала турган бата мына ушундай. Адамдар ушу райым эмне экенин билбегендиктен алар ойлошот, аракет кылыш керек деп. Жакшы жасаш керек деп ойлошот. Райымды билген адамдар алар ала алышат. Эгерде биз нерсе төлөбөсөк дагы, кылбасак дагы, адашкан уул жөн эле күнөө кетирген, бирок атасы райым кылган уулуна. Ошон үчүн Иса бизге райым жөнүндө айтып атат. Мен да каалайм, силер дагы райым алышыңарга. Дагы жолукканга чейин жакшы калгыла.